Саламатсыздарбы, урматтуу биздин дыйкандар. Бүгүнкү темабыз мынакей силастан баштайлы. Муну кандай сактайсыңар, кандай жайып, кандай көлөмдө жайса болот деп. Мынакей мындай карасаңыз, бул силас 3 күн мурун келген. 3 күн мурун келип, ушундай жерге эле салафан клеенка төшөп коюп жайгам биз. Мына 3 күнүн ичинде малыбызга мына берип атабыз. Малыбыздын да сапатын көрөсүңөр. 3 күндө бузулбай эле. Мына мындай карап көрүңүздөр. Бул ичи мына ызган жок, ичин караганда. Бул бузулатууга болгондо ичи ызып баштайт. Бул ызган жок мынакей. Канчалык жайып ызытпай турсаңар, бул бузулбайт. Бир жумага чейин бузулбай тура берет. Мынакей муну мына жыттаганда да мынакей эчтеке мындай зыянкеш жыттар жок. Жакшы, абдан сапаттуу силас болуп жыттан турат. Мал жагыбызды карасаңар да мынакей мал күнүгө суткасына бир 10-11 кило жейт. Бул канча айлык музоолор? Бул музоолор 5,5 ай болуп калды го дейм. Өткөндө көрсөтүп аттыр 5 ай депчи. Мына 5,5 ай болуп калды бүгүнкү күндө. Бул биягында букалар, тиягында кунажындар турат. Музоолор. Ургачылар менен эркектер деп айталы. Эрте менен кургак чөп 1 килога чейин эле беребиз. Могу баштын баарына бу жерден бир түптү жеп бите албайт. Мына жерде 11 түп экен, 11 баш экен. 11 баш бир түптү жеп бите албайт. Тийнекей калып калат. Чөптөр да кургак чөбү. Андан кийин эле силас 10 килодан 11 килога чейин жейт силасты. Калган эч нерсе берилбейт, суу турат, болду. Малдын сапатын көргүлө. Орусча айтканда бир жакшы бир зоотехник менен сүйлөштүм эле мен. Счастливая корова деп коет, бул бактылуу уй деген, бактылуу мал. Тетигинтип тойгондо жатып турат да, эс алып. Бактылуу болуп. Канчалык мал көп жатып турса, ошончолук ал ток дейт. Ток болгон үчүн жанагындай жатып эс алып атат. Биякта ургачылар турат мынакей. Мына эркектер биякта жаткан экен, көрүп коелу. Букала. Булар канча айлык? 5,5 ай. 5,5 айлык алато. Алато, швец. Баш жагын карасаңар эле баштары кички музоо болуп эле турбай көрүнүп турат. Мүйүстөрү кички кыймылдап турат мындай, каты элек. Чырайлуу. Чырайлуу букалар экен, Муну бүт искусственный осеменение кылып, биз швец алатоодон букалардан осеменение кылып, жана сүттү уйларга элдикине. Ошолор сатып алып, ушинтип өстүрүп. Кайрылы элге сатып атабыз. Бул 60-75% таза порода болуп. Анан мына немени айтып койсоңор. Мына бири да байланбай турат да. Мына букалар да байланган жок. Мына торпоктор, ургач торпоктор да байланбай эле турат ушул жөнүндө. Муну мен эксперимент кылып, уже мына 5-жыл болду. Стойловое содержание без привязи деп коебуз. Бул мал короодо турат, бош, байланбайт. Коронун байкап атасыңар, жит да жок. Мындай навоз сасып эле тургандай эмес, биякта басып жүрсөңөр да кийимдер да таза, мал да таза болот, мынакей байланбаган мал. И эттен ирденип мындай эттүү болуп турат да, бат өсөт өскөндөрүнө дагы. Ушундай саан уйларды деле кармаса болот. Байлабай туруп, ушта коронун ичинде. Аркы сарайдын ичинде өздөрү кирип чыга берет, Жан жаап атса, суук болсо өздөрү кирип кетет. Өзүнүн эми бул деле тирүү жанды үшүп баратса сарайга кирет. Кайра курсак ачканда бияка келип жейт. Суу саса тияктан барып суусун ичет. Ээн эркин басып жүрөт. Мына могу музоо. Аябай. Жакшы чоңоюп аттыр. Кунажын деле кебетесинде бар. Бул 6,5 айлык мынакей. 6,5 ай, 6,5 ай. Ар жагы тийнеки 5 ай, 5,5 айлыктар бар. Булар дагы бүт алато породасы, швец породалары. Аралаш деле таза эмес, 75% мында жанагындай алато, швецтер. Искусственный осеменение болгондо булар сүт багытындагы музоолор да.
Ошондо бул мына музоо бир күндө 11 килограмм силос жеп атыптыр, э? Жалпы санаганда 10-11 килограмм силос жейт. Бир күндө, бир суткада. 1 килограмм кургак чөп жейт. Ошондо ушунун эми мына малчылар үчүн, фермерлер үчүн расходун чыгарып коелу. Азыр силос канчадан болуп атат? Силос 7 сомдон болсун, 10 килосы 70 сом. 1 кило чөңөр 11 сом деп коелу. Орто эсеп менен. Ошондо 81 эле сом жеп атат бир күндө. Бир суткада. Калган суу, свет, рабочийге эми где-то бир 90 сом, 100 сом тегерек болуп калат да. Жумушчун айлыгын баарын санап бергенде. Бир күндө 100 сом кетип атыптыр. Бир күндө 100 сом кетет. Чоң жанагындай саамыйга бир күндө 20 кило кетет. Ал 140 сом, 2 килограммга чейин кургак чөп. Ошондо 161 сом болуп калат да, 162 сом. Бир суткада жегени. Бирок 20 литр сүт бергенде аны 35 сомдон эле сатсаңыз 700 сом. 700 сомдон 200 сом алып коелу, грубо. 200 сом алып коелу, 500 сом пайда болот атпайбы? Бул 5 эзе киреше дегенибиз ушул. Бул мурункуда дыйкандарыбыз малдан эчтеке таппай атабыз, киреше кирбей атат деген нерсеси, ал тоютту кымбат берип, жем, чөбүн баарын эзептесе, бир күндө 360 сомдон 600 сомго чейин расход болуп кетип атат. Ал кургак чөптө турган саануйлар 10-12 литр эле берет сүттү. Аны 40 сомдон сатсаңыз дагы пайдасы жок болот атпайбы? Ошондуктан биз ушундай чыкты тоюттарга өтүп, пайдалуу жагына өтүш керекпиз да бүгүнкү күндө. Ошондо 5 эзе киреше болот. Ошону баса белгилеп айтып койсоңор, 1,5 килограмм беде кургак чөп, түк. 1,5 чоң уйга 1,5 килодан 2 килога чейин кургак чөп эртемеңкисин берилиш керек. Андан кийинкиси бир сутканын ичинде 20 килограмм, 20 литр берип аткан уйга 20 килограмм силос, жана көргөндөй силос. Болду, башка эчтеке берилбейт. Болду, эчтеке берилбейт. Ошо силостун ичинде бардыгы бар. Жана жерде. Силостун ичинде жеми да бар, макро микроэлементтери, белогу да бар. Бул бактерияга басылган, түрү бактерияга басылган силос. Бул абдан пайдалуу. Мына малдын сапатынан эле көрүнүп турбайбы? Мындай музоолорду кайсы фермага барасаңар да мынчалык эттүү эмес. Ооба. Анан мынчалык өспөйт. Мына аябай чоң коюптур. Могул 5 айга жете элек музоо. Карасаңыз? Ооба. 1 жашкын ажында болуп турат. Мына 6,5 айлык. Бул 6,5 айлык мынакей. Мунун сапатын кара, муну азыр сойсоңор 120 килограмм эт берет тазайып. Өтө пайдалуу да. Кирешени ушундай алса болот. А биз күнүгө жанагындай бир түк беребиз, анан 10-15 килограмм жем беребиз. Алган сүтүбүз болгону бир 10-12 литр болгондон кийин пайдасы жок болуп калат атпайбы? Аны деген убыттакка иштейт деп коет. Андай убыттакка иштегенде мал жок. Азыр эми музоосун алабыз эле, ошого ыраазы да. Музоосуна ыраазы болгону менен ал музоосун чоңойтушта канча каражат кетет ага. Мындай кородо байлабай туруп кородо кармаганда биз жанагындай жайыттарда такырчылыкка алып келбейбиз. Кирешеси дагы абдан жакшы болот. Мындайча айтканда кыктын жыты да жок. Ишенбегендер келип да кородо басып мындай көрсүн. Көп эле айтып атпайсызбы, жыт болбойт буларда. Анан малдын тазасын карагыла. Шакмар эчтеке жабышпайт буларга. Жанагындай өзүнүн кыгы кайры өзүнө жабышып калбайт. Мына силос жеп атканга тап коебуз. Ооба. Көрүңүзбү кандай жеп атат. Мына сон. Жыргап жеп атышыптыр, э? Курсактарын карагыла кандай толуп турат курсактары бүт. Малды ушундай багат да. Мынакей тойгондар ар жакка барып жатып атат. Ооба. 10 15 мүнөт турсак, могулардын баары жатат. Курсактары ток.